Урматтуу журналисттер, биздин ошо Кыргыз Республикасынын жарандарын конституциялык укугун камсыздоо максатында максималдык түрдө шарт түзүү максатында биз мына быйыл 2025 жылдын 10, 20, 30 октябрында бүткүл Кыргызстан боюнча ошондой эле Россия Федерациясынын 5 шаарында, бул Новосибирск, Красноярск, Москва, Екатеринбург, Иркутск шаарларында тесттик режиминде шайлоону өткөрүп атабыз. Баарыбызга маалым болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2492 шайлоо участкасы бар. Ошонун катарында биз мына чоң соода борборлордо, ошондой эле чоң унаа базарларында, соода базарларында жана башка жерлерде кошумча шайлоо участкаларын ачуу максатта, ошонун катарында мына ЦУМда дагы биз аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгүн камсыздоо максатында ушундай мына ачып атабыз. Азыр мына көрөсүздөр, сиздер дагы катышып берсеңиздер болот. Негизги максат ушу биздин жарандарга, биздин шайлоочуларга максималдуу түрдө шарт түзүү. 9 октябрга карата 149 жаран өзүнүн талапкерлигин көрсөтүп, тиешелүү документтерди тапшыра баштады. Анын ичинен 102 эркектер, 47 аял заты. Бирок биз ойлойбуз, ошо 30 октябрга чейин мүмкүнчүлүк бар, мыйзамдын талабы өзүнүн талапкерлигин көрсөтүү боюнча бул сан жогорулайт. Ал эми 10 ноябрга чейин борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлерди каттоосуна тиешелүү чечимдерди чыгарыш керекпиз. Ошол ким, кайсы талапкерлер катталса, ошол гана талапкерлер келечекте бюллетенге киргизилет. 10 ноябрдан баштап үгүт иштери башталат. 29 ноябрдын эртең саат 8-де бүтөт. Себеби билесиздер, көчмө урналар бар. Баягы денсаулыгына мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бизде көчмө урна, тиешелүү комиссия барып жерлерде аларга мүмкүнчүлүк түзүп берет шайлаганга. Ал эми 30 ноябрда бүткүл Кыргызстан боюнча ошол жогоруда мен айтып кеткен шайлоо участкалары ачылып, кечки саат 8-ге чейин биздин шайлоочулар добушун бергенге мүмкүнчүлүк болот. Бүгүн борбордук шайлоо комиссиясы тесттик режимде келе жаткан парламенттик шайлоодо шайлоочулар кантип добуш беришин бизге көрсөтүп жатышат. Биз азыр жаңы Түштүк Кореядан алынып келген аппараттарда добуш беребиз. Мен азыр добуш берип чыктым. Бир эле мүнөткө жетпеген убакыттын ичинде аябай оңой жана тез добуш бере алдым. Бул аппараттар Түштүк Кореядан келген аппараттар экен. Дүйнө жүзүндө биринчи жолу ушу Кыргызстанда колдонулуп аткандыгы жөнүндө бизге айтып беришти.